Ассаламу алейкум туғандар. Асанов каналының көрүүчүлөрү, подписчиктери кандайсыздар? Амансыздарбы? Бүгүн буюрса сон болуп кар жаап атат. Бүгүн 26 декабрь. Күнгө болгон вторник. Сон болуп кар жаап атат. Бүгүн буюрса эконом тарифте иштейбиз. Volkswagen Polo жылы 2021 1.6 автомат. Аренда күнүнө 2200 рубль. Bir gün выходной менен. Шол тугандар. Бүгүн буюрса бүгүнкүсү менен тартып көрсөтөбүз. Сон болуп таң атып калыптыр. Тугандар, каналга катталып болсоңуздар, каналга катталып коюңуздар. И лайктан, и комментарий жазып коюңуздар. Ошентип буюрса 6-дан 6 мүнөт өттү. Жумушту баштадык анда тугандар. Бисмилла деп линияга коебуз. Так, тариф. Эконом, детский и экспресс күйүп. Экспресстен бере бербейт. 17.000 бонус бердиле. Буну албай калдым. 124 заказга. Суббота воскресенье күнү иштебей калдым да. Ана экспресс бербейт да, болсо берет да. Кереги жок азыр мага экспресс. Ошол. Средний подача менен берип атат 1.65 коэффициент менен. Алдыганда бисмилла деп. Линиядан чыгып коебуз. Эмнеге линиядан чыгып коебуз дейт. Любой эле таксиде иштеген коллегалар, байкелер линиядан чыгып койгула. Линиядан чыгып койсоңуздар, ошо коэффициент өчпөгөнгө кичине өзүбүздүн салымыбыз болот. Линиядан чыгып койсок, жакшы да бараткан жагыбызда такси азыраак көрсөтүп турат. Яндекс боюнчачы. И коэффициент күйүп турат да. Ошого байкелер силер дагы заказ алдыңар сразу линиядан чыгып койгула. Силерден суранычы. Жыйырма минутта келип калдым. 787 рубльга. Так, кайра линияга чыгабыз. 6 километрден берет го. Кереги жок. Попутчик менен. Попутчик албайбыз. Кечирип кой. Bir 56 менен. Убердин заказы. Элчи. Так. Айланып көрсөтүп атат. Айланбастан эле мол жерден мындай эле кошулуп кетебиз. Линиядан чыгабыз. Кеттик анда тугандар. 14 минутта. 476 рубль. Үчүнчү заказды алып келдим 19 минутта. 603 рубльга. Силем ооларга жакындабай койдум, лыжаларга. Так, коэффициент кандай? Мыякта жок го.
кире сыралчы маяктарда күйүү үчүн анан чыгабыз линияга. Күйдү. Туғандар, bir соны заказ алып келдім. Bir алтын балык эле кармап алдым окшойт. Bir заказга баргам. Казанский вокзалга жакын эле жер экен. Казанский вокзалга заказ берипти да, барсам моторду Казанский вокзалга экен. Кичине айдасам эле Рыбинскке канча алат дейт. Анан жакын эле жер окшойт деп карасам алыс экен. Бияка кымбат болот десем, айт төлөйм мен дейт. Анан кейін барсам нормально барайын деп айттым. Десем, все, поехали dedi. Анан кейін алыс болгондон кийин ойлодум. Кичине могу согуштан келаткан адам экен да. Бала экен. Кичине чарчап турганбы, же кичине ичип алганбы, кичине мастай да. Анан көрүп акчасы барбы буну ойлонуп. Передоплата дедим. Без проблем dedi. Картаң номериң айт, котором dedi. Которду. Анда кетсе кеттик да, ошо мен келип калдым. Рыбинск деген жерге. 4,5 сааттай келдим окшойт. Это 5 саатка жакындап калды. Мынаки, Рыбинск. Тиги завяз кылып туруп, жаңы Казанский вокзалда заказ берген. Муну мындай эле алып келдим да ошондо. Таза. Өзүмө калат да буйруса. Азыр үйгө чейин 5 саат көрсөтөт. 322 километр. Азыр эми кичине чай пай ичип алып, анан үйгө тамай базабыз да. Ошол туугандар, азыр эми мыяктан халал чайканалар бар экен. Кыргыз өзбектер биякта барбы? Иштеп көрөбүз эми. Канча сомго сүйлөштүм, канча сом алып келдим, аны айтпай турайын, видеонун аягында айтам. Бирок ага чейин силер подписаться болуп койгула, лайктан бирди басып койгула, и комментарий жазып койгула. Бир менен канча сомго алып келмексиңер силер, или канча сомго алып келдим, кимдики туура чыгат. Ошол туугандар. Saat 2'den 5'imde kaldı. Ben çay içip çıkıp домой bassam үйгө чейин алып барбайт экен да. Вы слишком далеко дейт. Ана ошол Сергеев Посадка чейин по делам бастым. Ал жака чейин дагы 3 saat 34 мүнөт көрсөтөт. 230 километр. Кеттик. Берсе берди, бербесе пустой бара беребиз да. Каракыдан жауып атат. Сергеев Посадка чейин 2,5 saat бар. Опа. Уклич дейт, уклич.
Сергей Посадтан келдім. О, мужик тауып келдім, көрініп отыр. Межгород 1 saat 44 minutта. 2090 рубль. Так, по делам мен келгем мына бияка. Анан бул келатып жолдо тамеки чегейин деди. Макул дедим. Анан кайра дагы келатып бир жерге токточу сыйып алайын деди. Макул дедим. Анан шпаратып на чай 1000 рубль. İçip olgan экен кичине. 1000 рубль таштап кетти. Заказ өзү 2000 рубль, чай 1000 рубль. Так, ошол менен мен Яндекстен иштептермин. Так, заверш кылып салайынчы. $3811 рубль дейт. Азыркы клиент магазинге кирип кетти эле. Магазинге кирип мага бир шаурма алыптыр, кола алыптыр. Өзүнө да бир нерселерди алып мага таштап кирип кетти азыр эми. Мужик красавчик экен. Ушундай клиенттер көп болсун, а? Ошентип туугандар бүгүнкү смена да бүттү. Буюрса жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы иштеп келдик. Азыр Яндекстен иштегеним 3800 рубль болуптур. Плюс жанагы Рыбинский алып барган клиентти алып барганымды айтайын, а? Канча алып бардым. Подписаться болбосоңуз басып коюңуз. 20 000 алып бардым. Экөөбүз отуруп сүйлөшүп. 20 000 десем, все давай деди. Ошо мен 20 000 алып бардым. Азыр мояка чегин да коюп коем. Ишенбегендер азыр эми айтат жөн эле урдура бересиң дегендер бар. Ошого чегин азыр коюп коем мояка. Ошол туугандар, ошо эртең менен 20 сразу которгон. 20 алып туруп анан кийин жолго чыкканмын. Яндекстен 3811 рубль. И плюс 20 000. Ошондо общий 23800 рубль. 23800 рубль. Мында минус 2200 аренда, минус. Так, бензин жүзүнө 5-9 ичиптир да. Это бир 100. Мен 700 км жүрүп койдум бүгүн. 14 saat болуптур. 14 saat 23 minut, 690 почти 700 км. Кече күн 1,5 миңге бензин койдум эле. Жана полный бак койдум. Кайра ушунча кечегидей эле калып калды да. Общий бензинге 2300 чыгардым мен. Минус 2300 бензиндики. Так, минус 500 обед. 18800. Буга плюс 1000 рубль чай. 19800 рубль. Таза буюрса. И плюс шаурма менен кола. Бүгүн ошол 700, почти 700 км жүрүп турмун. Ошол 14 saat үйдөн чыкканыма, машинадан жүрүп оталып турганына 14 saat болуптур. Жүзүнө 5-9 ичти. Трассада ошондой ичиптир да. Жакшы экен, азыр жеткен. Мындай деп ойлободум эле. Ошол туугандар, бүгүнкү күнгө болгон смена ушундай болду. Туугандар, каналга катты элек болсоңуз катталып коюңуз. Лайктан бирди басып коюңуз. И комментарий жазып коюңуз. Сиз үчүн бекер эле жөн эле нерсе, а биз үчүн чоң эле нерсе экен. Ошол туугандарымда. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.